Айзадан өлтүрүүгө шектелген адам буга чейин кызга бычак такап коркутуп жүргөн. Айзада Канатбекованы уурдап өлтүргөн деп шектелген Замирбек Теңизбаев анын мурдада ала качууга аракеттенгени, бычак такап коркутуп жүргөнү белгилүү болду. Бул тууралуу Айзада котормочу технолог болуп иштеген трикотаж фабрикасынын жетекчиси Жолдош Шаршенов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында маркум Түркиядагы ишканалардын бири менен тейлөө тармагында иштөө үчүн келишим түзүп, 15 апрелден кийин кетүүгө даярданып жүргөн. Айзада алтын кыз эле, менин оң колум болчу. Мурдада Түркияда иштеп келген. Кайра эле кетем деп жумушчу виза алган, билетти эле күтүп жаткан. Анткени мага жанагы досу же кимиси 2 жолу бычак такап коркутканын айткан. Бизде анын курбусу иштейт, анын күйөөсү тиги балага барып сүйлөшкөн. Ошол бойдон жолубой калган. Аны көрө элек болчумун. Айзада Түркияга ошол бала тынчтык бербеген үчүн кете турганын айтып берген. Күндө эртең менен күн сайын саат 7:20 аны Медерев, Байтик Баатыр көчөлөрүнүн кескишинен жумушка алып кетчүмүн. Кечиги атса чалып койчу. Ошол күнү келген жок. Чалсам алган жок. Мени башка жумушчулар да күтүп жаткандыктан кыздарга Айзаданын табууну табыштап кетип калгам, деди Жолдош Шаршенов. Маркумдун сөөгү бүгүн балыкчыга коюлганы жатат. Айзада Канатбекова 1994 жылы туулган. Кыргыз-Түрк Манас университетинин спорт факультетин 2020 жылы аяктаган. Ал 5 апрелден бери дайынсыз болуп, сөөгү 7 апрелде Бишкектин четиндеги Арашан жана Чокморов айылдарына жакын жердеги талаада автоунаадан табылган. Шаардык милиция кызды уурдоого шектүү. 1985 жылы туулган Замирбек Теңизбаев алгач кыздын муунту өлтүрүп, андан кийин өзүнө бычак сайып, жан кыйганын билдирди. Булак Азаттык.